Салам барыңыздарга. Бүгүн мен сиздерге Канада жөнүндө сиздер берген суроолорго жооп беремин. Буга чейин менин бир видеом бар болчу. Канадага 1 миллион ишчи керек деген. Мына ошол видеонун түбүндө калтырылган комментарийлерге жооп беремин. Өзү негизи сиздерге жаккан видеону мен каяктан билемин? Лайктарга карап билем, и комментарийлерге карап. И андан сырткары Инстаграмдан жана WhatsApp'тан ошол суроолорду аябай көп бердиңиздер. Мен өзүм жооп берип жетишпейт экенмин, ошол үчүн видео кылып тартууну чечтим. Эгер дагы да болсо ошол Канада жөнүндө көбүрөөк билиңиздер келсе, анда ушул видеонун түбүнө комментарий жазып калтырыңыздар жана суроолоруңуздарды берсеңиздер болот. Мен дагы да болсо комментарийлерге карап, лайктарыңыздарга карап дагы ушул Канада жөнүндө көп видео чыгарганга аракет жасаймын. Ал эми бүгүнкү суроолорго жооп берүүнү баштадым. Ийгилик, кыргыз ушинтип билгенибизди бөлүшүп турсак аябай аз. Сизге чоң рахмат, ден соолукта болуңуз, дагы күтөбүз. Рахмат. Мындай каттар көп келет. Азыр суроолордон баштайын. Алла ыраазы болсун. Кызым, эң сонун маек бердиңиз. Ишиңизге ийгилик каалайм. Кантип ушул программанын негизинде иштесе болот? Неберем жогорку окуу жайды бүтүп, кесиби кондитер. Бизде жумуш орду өтө проблема. Ошондуктан кантип сиз менен кабарлашсак болот? Дагы бир жолу маегиңизге чоң рахмат. Мындай суроолор өтө эле көп келет. Мен биринчиден эскертип өтөйүн, менин эч кандай агентством жок, же болбосо мен эч кандай юрист эмесмин. Мен болгону ошол Канаданын сайтындагы информацияларды кыргызчага которуп, элдерге жеткирүү, биздин кыргыз элине жеткирүү. Андан кийин мен эч кимге эч кандай жардам бере албаймын. Мен болгон жардамым бул ошол англис тилиндеги маалыматтарды, информацияларды кыргыз тилине так туура которуп берүү. Менин эң чоң жардамым ушул болот. Андан кийинки суроо: саламатсызбы, Бишкекте кайсыл мекемеге жана кимге кайрылса болот? Номери же дареги болсо берсеңиздер жакшы болмок. Өтө жакшы суроо бериптир. Мен билбеймин кайсы мекемеге барып, өзүңүздөр изденишиңиздер керек болот. Жана сиз кайсы виза боюнча кетмекчисиз, мен аны дагы билбеймин. Визалар боюнча, негизи Канада боюнча сурооңуздар болсо, ушул комментарийге жазсаңыздар, мен ошого карап кийинки видеолорду сайттардан алып, атайын Канаданын сайтынан алып, же болбосо ошондой белгилүү бир сайттардан алып, сиздерге кыргызча которуп айтып беремин. Эгер, кстати, ушул жөнүндө да айтып коеюн, эгер ким иш бере турган адамдар болсо, агентстволор болсо, мага кайрылсаңыздар болот. Ошол тууралуу видео киргизип, мен адамдарга бир жеткирүүгө аракет жасайт элемин. Ошондой агентстволор, иш бере турган агентстволор дагы кайрылсаңыздар болот. Именно Канада боюнча, бир гана Канада эмес, башка өлкөлөр боюнча дагы кайрылсаңыздар болот. Мен с удовольствием ошол тууралуу видео тартмак элемин. Жардам берет элемин. Кандай барсак болот? Сураныч, бизге так маалыматын айтсаңыз дейт. Сиз кайсы виза боюнча кетейин деп атасыз? Андан кийин иш боюнча боло турган болсо, мен ошол сайтта берилген так маалыматтардын баарын мен кыргызча жеткирдим. Канадага 1 миллион ишчи керек. Эгер ошол видеону көргүңүздөр келсе, мен ошол видеонун түбүнө описанияда ссылкасын калтырамын, кирип көрсөңүздөр болот. Рахмат чоң, кантип кетсек болот? Мындай суроолор өтө көп. Дагы бир жолу айтайын, ошол кантип кетсек болот, именно туура суроо бергенди дагы билишибиз керек деп ойлоймун. Именно кантип кетсек болот. Сиздер өзүңүздөр изденишиңиздер керек. Мен болгон маалыматты, так маалыматты жеткирдим сиздерге. Агентстволорду издейсиздерби же өзүңүздөр изденесиздерби? Издениш керек адам. Андан кийин: карындашым, көбүрөөк китеп окусаң, сөз байлыгың ашат, кыйналып сүйлөйсүң, жакшы түшүндүрө албайсың экен деп жазыптыр. Сиз дагы туура жаза албайт экенсиз. Бирок бир жагынан ушул видеодо мен өзүм да көрүп чыктым. Чындыгында көбүрөөк деп сүйлөйм. Эмне үчүн мен деп көбүрөөк сүйлөйм? Мен сиздерге так туура маалымат жеткиришим керек. Мен туура эмес сүйлөп алып, сүйлөгүм келбейт. Туура эмес же так эмес маалымат жеткиргим келбейт. Ошон үчүн мен ойлонуп калам. Көп учурда деген привычкам бар өзүмдө дагы. Деп ойлонуп каламын. Түшүнөсүздөр деп ойлойм. Андан кийин
эгер мисалы үчүн бир тилде сүйлөп жүрө берсе, эгер сиздер кыргыз тилинде эмес башка тилдерде да сүйлөп жүрүп анан кыргыз тилин сүйлөп атканда мындай адамдар көрүп байкайм, ошол кыргызча сөздү таппай кыйналып калган учурлар болот. Буну ошол эле адамдар түшүнөт болсо керек деп ойлойм. Америкага стоматология иштеп барсам болобу? Стоматология боюнча иштегени барсам болобу деген окшойт. Өтө dentist деп айтылат англис тилинде стоматологдор. Сөзсүз түрдө силер жардам берип аласыңарбы? Миграция боюнча мен жардам бере албаймын. Миграция боюнча ушундай мекемелер бар, ошолорго кайрылсаңыздар болот. Салам айназик, ошол пилот сайт барбы? Издесеңиздер бар ал сайт. Канадага барууга көмөктөшөр же болбосо ошол жака завод, фабрикага алып барып договор менен иштеткендер жок да дейт. Бар, эмнеге жок? Бар, андай издениш керек. Кантип барыш керек? Виза каяктан жана эмне виза рабочийби, семьяң менен болобу дейт. Эгер ошол рабочий виза боюнча билиңиздер көрүп келсе, анда ушу комментарийге жазыңыздар, мен рабочий виза боюнча көрүп билгим келет деп. Эгер ошондой комментарийлер көрүп келсе, мен ошол боюнча кийинки видеодо ошол боюнча видео чыгарамын. Америка долларына канча болот? Кстати, ошол Канадага кетип атканда көпчүлүк адамдар приблизительно канча акча кетет деп көрүп сурашат. Мен эч кимге эч нерсе деп жооп бере албаймын. Ар кимдин иштеткен акчасы ар кандай болуп калат. Кимге канча кетишин мен билбейм. Мисалы үчүн күнүнө канча тамак жейт, тамакка кетирет, канча жолго кетирет, жана кийим кечесине канча кетет, жана башка ар ким ар кандай кетирет бир күндө. Бирөө аз кетирет, бирөө көп кетирет. Ар кимге ар кандай. Ошон үчүн андай суроолорго жооп бере албаймын. Кандай барам, жооп күтөм дейт. Барыш үчүн сиз эмнеге именно ошол рабочий виза боюнча, иш визасы боюнча барыңыз келеби? Толтура жолдору бар, издениш керек. Чакыргылачы, Канадага иштейин, барайын сураныч, Кыргызстанда да кыйналдым дейт. Биринчиден мен Канадада эмесмин, мен Кыргызстандамын. Менин кесибим англис тили болгондуктан ошол англис тилиндеги информацияларды мен кыргызча гана которуп сиздерге жеткиремин. Эң чоң жардамым менин ошол сиздерге жеткире турган. Дубай жөнүндө чыгарыңызчы дейт. Бул да сонун сунуш экен, сөздү да ойлонуп көрөм. Рахмат айнаңызга, чоң рахмат. Саламатсызбы? Азыркы учурда жумушчулар керек экенби дейт. Ар дайым керек. Кандайсыз айнаңыз? Сиздин инстаграмыңызды таба албай койдум. Кайрадан ссылкасын калтырып коесузбу дейт. Инстаграмды мен где-то ошол жерлерде да калтырамын, экрандын где-то ошол жерлеринде. И андан сырткары ушул видеонун түбүнө дагы инстаграм ссылкасын калтырып коем. Канадада айына канчадан иштесе болот? Приблизительно канчадан иштесе болот? Ошол тууралуу менде видео бар. Ошол видеонун да ссылкасын жөнөтүп коем. Канадада айлыктар приблизительно жакындаштырылган түрдө канча экенин ошондо билсеңиздер болот. Анан Канадага барсак жардам бере аласыздарбы? Ал жакта биздин таанышыбыз жок. Ал жагынан жардам кыласыздарбы дейт. Жогоруда айтып өткөндөй эле мен Кыргызстандамын, эч кандай жардам бере албаймын. Facebook'ta группа барбы кыргыздардын? Дубай жөнүндө чыгарыңызчы дейт. Дубай жөнүндө дагы может быть жакынкы күндөрдө, эгер чын эле Дубай жөнүндө дагы билгиңиздер келсе, ошол түбүнө жазып калтырсаңыздар болот. Телефон номериңизди бериңизчи. Давайте мындай алайын. Ушул жекеме сураганда мен көбүнчө успеть этпей каламын, жетишпей каламын. Анткени мен сабактарым дагы бар, англис тилинен сабак өтөм, анан кийин андан башка дагы жумуштарым бар, ошол үчүн успеть этпей каламын. Эгер эмне жөнүндө билгиңиздер келет, ушул комментарийдин түбүнө жазып калтырыңыздар. Мен ошол жактан көп берилген суроолорду ошол жактан тандап алып, анан кийин ошолорго видео чыгарамын. Буюрса барабыз, аракет кылып жатамын. Тил билишим керекпи? Кстати, көп эле сурайт, мен Америкага барышым керек, Канадага барышым керек, эмне кылышым керек деп айтат да. Эң эле биринчи нерсе сиздерге тил билишиңиздер керек. Англис тилин билишиңиздер керек. Англис тилисиз эч жака бара албайсыздар. Менин дагы бир чоң жардамым сиздерге, ошол менин англис тили курстарым бар. Ошого жазылсаңыздар болот. Мен именно грамматиканы эмес, көрүп talking club'га внимание беремин.
ошол англис тилин үйрөнсөңүздөр болот. Ушул түбүндө где-то ушул жерде WhatsApp номерлерди калтырамын, ошол жакка жазсаңыздар болот. Менин өзүм кесибим англис тили болгондуктан мен сиздерге англис тилин үйрөтө аламын. То есть англис тил курсума келип катышсаңыздар болот. Журналист кыз деңгээлиң менде эле экен, сөз байлыгым жок экен. Мен биринчиден кечиресиз, журналист эмесмин эч кандай. Анан кийин Асанбай Пазылов деген жазыптыр. Деңгээлиң менде эле экен дейт. Деңгээлиңиз кандай? Сиздики кандай экенин билбедим. Таңдайт го автор дейт. Ушундай комментарийлерди окуганда мен өтө эле күлкүм келет. Биринчи учурларда бир-эки жиним келип жүргөн учурлар болду. Азыр мен просто ушундай адамдардын кыларга иши жок, бир ушундай эле адам катары билем. Мисалы үчүн мен өзүм негизи жашоодо мен вообще жанагындай жаман комментарий же болбосо бирөөдү сынап ушундай комментарийлерди мен вообще өмүрү жазган эмесмин, жазбайм дагы. Мен только жазам позитивный, адамдын көңүлүн көтөрө турган жазам, либо вообще жазбайм. И убактым да жок. Мындай адамдарга просто боорум ооруйт. Кийинкиси кантип барсам болот, анан тил билүү зарылбы дейт. Сөзсүз түрдө биринчи кезекте тил билишиңиздер керек. Азыр айтып кетем, эгер англис тилин билбесеңиздер, сиздер кайсы өлкөгө барбаңыздар, мисалы үчүн Канада, Америкага барасыздарбы, Дубайга барасыздарбы, англис тилисиз бара албайсыздар. То есть иштей албайсыздар. Жакшы жумушта тем более иштей албайсыздар. Тил билишиңиздер керек. Биринчи кыла турган ишиңиздер сиздер тил үйрөнүңүздөр. Тилди достаточно билип калдыңыздарбы, анда ойлонсоңуздар болот барыш жөнүндө. Канча акча кетет? Анын дагы айта албайм деп айттым мен башында. Ар ким ар кандай иштетет. Бирөө көп, бирөө азыраак иштетет. Ар ким ар кандай. Ошого жооп бере албайм ал суроого. Так, кийинки суроо. Канадага барып келе албай жүрбөйүк. Суу ичсек да Кыргызстанда жатканым жакшы. Еврейлер мусулмандарды эмне кылды? Атышып, жарышып, мусулмандарды жаман көрүшөт дейт. Ар кимдин оюн сыйлайм, урматтайм. Андан кийинки саламатсызбы? Тракка кирсе болот экенби дейт. Сөз түрдө эң актуалдуу вакансиялардын бири ушул трак драйвер болуп иштесеңиз болот. Эже кененирээк маалымат алсак болобу? Өзүнчө видео чыгарышым мүмкүн. Эгер дагы да кааласаңыздар, видео чыгарып берем. Анча акча жок болсо Канаданын эмне кереги бар дейт. Саламатсыңарбы? Кандай барсак болот? Аназик WhatsApp номериңизди бериңчи. Жакшына сүйлөөчү, окубай дейт. Мен өзүмдөн өзүм бир нерселерди придумывать этип, мен өзүмөн өзүм ойлоп чыгарып сүйлөй албаймын. Мен только ошо сайттагы информацияларды котором жазып аламын, чтобы так болуш үчүн, бардыгы так болуш үчүн. Анан аны окуп берем сиздерге. Так, кийинкиси кантип барсам болот? Жолун айтып койгулачы, алдын ала рахмат. Музыканы өчүрүп эле койбоп турсуңар да дейт. Башымды оорутпачы дейт. Жо, номериңизди бериңизчи. Москвадан мени да алып кеткиле, стройканы жепчем дейт. Андан кийин бел ооруса эмне болот дейт. Кийинки суроо. Ушундай роликтер бизде кыргыздарда өтө аз. Канада жана Америкага миграция жумуш жөнүндө көп роликтерди чыгарсаңар кыргыз элине чоң рахмат кылган болот элеңер. Көп эле кыргыздар Россияга кор болуп жүрүшөт. Ал зарплатасы аз, Кыргызстандагыдай эле төлөшөт. Атайын мигранттарга аз төлөйт. Тегиз келген окшойт. Анысы аз келгенсип ачык эле расизм окшойт. Расизм, нацист мамиле кылышат. Ошондой болсо да бара берет. Андан көрө Түндүк Америкага барса болот эле. Сизге рахмат эжеке, ишиңизге ийгилик. Дагы да көп ушул темада роликтерди чыгарыңызды суранам. Кийинки суроо. Кененирээк маалымат алуу үчүн каяка кайрылсам болот? Номериңди калтырап кетсеңер дейт. Мен мындай видеолорду просто так асмандан алып эле мен сиздерге жеткирбеймин. Сөз түрдө ушундай белгилүү сайттарга киремин. Англис тилиндеги
информацияларды, маалыматтарды мен кыргыз тилине так туура сиздерге жеткиргенге аракет жасаймын. Эгер өзүңүздөр эле ошол сайттарга кирип окуп билгиңиздер келсе, көп билгиңиздер келсе, анда мен англис тил курсума келип катышсаңыздар болот. Бул жактан көп маалыматтарды аласыздар. Мен иштей турган методдорду деле колдономун и көбүрөөк мен talking club, разговорный речь, көбүрөөк сүйлөшүүгө көбүрөөк маани беремин. Андыктан менин англис тил курсума келип жазылсаңыздар болот. Мен где-то ушул жерлерде WhatsApp номеримди калтырам. Барыңыздардын келе жаткан жаңы жылыңыздар менен деп бул видеомду аяктаймын. Кийинки видеолордо көрүшкөнгө чейин сак саламатта калыңыздар. Көрүшкөнчө.